Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Мен бүгүн сиздерге жан дүйнө чакырыгы жөнүндө айткым келди. Сергек жашоо бул бактылуулуктун формуласы. Мен 11-классынын айымчысы Жумабеков Азиз. Адам, спорт, туура тамактануу режим жана позитивдүү болуусу менен жашоодо сергек болуусун биз тыңдап келебиз. А бирок жан дүйнөдөгү тынчтык, адамгерчилик сапаттарыбыз жоголуп бара жаткандай. Артыгыл жасалма интеллекттердин пайда болушу өтө кооптуу. Биздин иш-аракеттерибизден сырткары да сулуу ой жүгүртүү, табиатка байкоо жүргүзүү жана аны сезе билүү, башкача айтканда эстетикалык табиятыбыз жоголуп бара жаткандай. Бүгүнкү 21-кылымда ааламдашуу доорунда телефон азгыргы күч алууда. Башкача айтканда чымылдай каптап турган кези. Бирок албетте 21-кылымды телефонсуз, интернетсиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошентсе да баладан чоңго чейин телефонго көз каранды жашоо кечирип келебиз. Урматтуу балдар, телефон азгырыгы менен виртуалдуу жашоодо жашап, унутчаак, агрессивдүү, реакциябыз жай жана жашоо турмуш көйгөйлөрүнө чыдамсыз болуп келебиз. Анын ордуна жан сезимди өстүрө турган чыдамкайлыкка, талкычтыкка, шамдагайлыкка үйрөтө турган улуттук оюндарды ойнойду. Айланабызга көз чаптырсак, агай айтмакчы, идет парень молодой, компьютерный головой, каменный душой дегендей, провокациялуу адамдар басып жүргөнү жалган эмес. Бизде адамгерчилик дефицити жаралууда. Бул бүгүнкү көйгөй болуп коңгуроо кагууда. Адам жан дүйнөсүнө жетпей жаткан бул музыка. Келгиле жашоо музыкасын сезели. Табиатка байкоо жүргүзүп, аны сезе билели. Сулуу ой жүгүртүүнү үйрөнөлү. Сөздүн сулуулугу да таба билүү да өтө маанилүү. Биздеги эмоциялар кубануу, сүйүнүү, таң калуу жана суктануу жана башка өтө маанилүү сөздөр. Сухомлинский айткандай, эмоциясы жок адабият сабагында окуучулардын акылы уктап калат деген сөзү кандай керемет. Медицина илимин илгертенме ата-бабаларыбыз аздеттеп, өздөштүрүп келиши манас айт боюнча бизге жетип отурат. Ал эми биз окугандай манас айтылганда ылаңдаган мал айыгып байлантма жинди соголгон дешет. Манас айтуу, манас угуу менен кыргыз эли арууланып, тазаланып келген эмеспи? Ал эми Чыңгыз Айтматовдун адамдар адамдыктан кетпегиле деген чакырыгы кор дүнүйдөн жан дүйнөңөрдү бийик койгула деген эмеспи? Биз сөз баккан, жарым сөздөн түшүнгөн, сөз менен улуу кыргыз эпилин курган элбиз. Америкадан окугандан да адам болуу кыйын. Олимпиада оюнунун жеңүүчүсү алтын тамга алган жакшы, бирок алтын адам бололучу деген чакырыгын айткым келет. Опомнись, дети Адама дегендей, жан дүйнө менен сүйлөөнү билели. Эл менен болгон сезимди ойготолу. Адамдык менен мактанган улуу кыздардан бололу. Жетсе да башың булутка, ата энеңди унутпа. Жетсе да башың булутка, устатыңды унутпа. Жетсе да башың булутка, эл жериңди унутпа. Жетсе да башың булутка, кыргыз экениңди унутпа. Демек, жогорудагы улуу инсандардын көсөм сөзүн, ыйык, тыкыр, терең билим, бийик адамгерчилик менен улуу максаттарыбызга жетели. Улуу максат улуу күчтү жаратат. Урматтуу достор, бүт жан дүйнөбүз менен сергек жашайлы.